Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, компьютердик сабаттуулук дисциплинасы, практикалык сабак. Окутуучу Омралиева Каныке Кекебаевна. Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү тема Microsoft PowerPoint жүйрөсүндө презентацияларды түзүү. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Microsoft PowerPoint жөнүндө жалпы түшүнүк алабыз. MS PowerPoint программасында слайд режиминде иштейбиз, эффекттерди орнотобуз, жасалган слайдка анимация колдонобуз. Сабактын аягында күтүлүүчү натыйжа. Microsoft PowerPoint программасынын жөнүндө жалпы түшүнүк аласыңар. MS PowerPoint программасында слайдтар менен иштейсиңер жана жаңы слайд кошо аласыңар. Сүрөттөрдү, тексттерди, таблицаларды кое аласыңар жана скриншот жасалган сүрөттөрдү орното аласыңар. Эффекттерди орнотосуңар, жасалган слайдка анимация колдоносуңар. Microsoft PowerPoint программасы. Power биздин тилге которгондо кубаттуу дегенди, ал эми point точка дегенди билдирет. Презентация англис тилинен которгондо presentation, представление, кыргызча сунуштоо, сунуш кылуу дегенди билдирет. PowerPoint программасынын жардамында ар түрдүү презентацияларды түзүп алууга болот. Презентация кандайдыр бир иш аракеттерди демонстрациялоо үчүн даярдалган түстүү сүрөттөрдүн жыйындысы жана ар бир түзүлгөн презентация атайын форматтагы файл болуп сакталат. Слайдтардын ар бирине ар түрдүү текстик, графиктик маалыматтарды жайгаштырууга болот. Презентациялардын жардамында кайсы бир максатты көздөгөн адамдардын тобуна, акционерлерге, журналисттерге, сатып алуучуларга, студенттерге, ар түрдүү уюмдагы адамдарга рекламалык сүрөттөрдү таркатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Слайд негиздери. PowerPoint офистик программасы Microsoft фирмасынын колдонмо программасынын бири. Бул программа презентация аркылуу эффективдүү, жеткиликтүү жана кызыктуу берилген информацияны адам баласы оңой жана бат кабыл алат. Презентациянын негизин слайдтар түзөт. Ар бир PowerPoint презентациясы бир катар слайдтардан турат. Слайд көрсөтүүлөрүн түзүү баштоо үчүн слайдтар менен иштөөнүн негиздерин билүү керек. Сиз мисалы жаңы слайд киргизүү, бир слайддын үлгүсүн өзгөртүү, иштеп жаткан слайдтарды ыңгайлаштыруу, слайд түзүлүшүн өзгөртүү жана слайдтарга эскертмелерди кошуу сыяктуу маселелер менен ыңгайлуу иштешиңиз керек. Ал эми балдар, экранда көрүнүп турган PowerPoint программасынын жумуш терезеси. Создать слайд командасы аркылуу жаңы слайд кошуп алабыз. Бул жерден сүрөт, текст, таблица, диаграмма жана башкаларды кое аласыңар. Макет кнопкасы. Слайдтардын макеттерин тандоо, өзүбүзгө керектүү болгон макеттердин түрлөрүн колдоно алсак болот. Ал эми слайдтар менен иштөөдө дагы бир маанилүү нерсе бул слайдтардын дизайны. Дизайн менюсу аркылуу дизайндардын түрлөрүн колдоно алабыз. Биз жасаган слайдтын чыгуу тартиби каалаган переходду тандап алсак болот. Бул переходы менюсу аркылуу ишке ашырылат. Презентация менен иштөөдө дагы бир маанилүү нерсе бул анимация. Тексттин анимациясынын эффекти. Тексттин анимациясынын эффекти бул слайдтагы тексттин, тамгалардын, сөздөрдүн экранга чыгуудагы тизилүү тартиби. Текстке анимациясынын эффекттерин кошуу үчүн анимация панелин басуу керек. Пайда болгон диалогтук терезеден керектүү эффекттерди, тексттин чыгуу формасын, бардык абзац боюнча бирден тамга, үндү кошуу жана чыгуу убактысын автоматтык же чычканды басуу аркылуу көрсөтүү керек. Презентацияда анимациянын профессионалдык же конкурстук деңгээлде колдонуунун айрым стандарттык критерийлери бар. Алар слайдтагы бардык анимация элементтерин ойноонун узактыгы 10 секундадан ашпашы керек. Эң популярдуу эки форматы бар: кирүү жана чыгуу.
кирүү жана чыгуу үчүн 5 секунда же кирүү жана чыгуу үчүн 2 секунда. Анимациянын түрлөрү. Иштеп жаткан эффекттердин бардык категорияларын дароо карап чыгуу керек. Алар колдонуу чөйрөсүн жана иш аракет мүнөзү боюнча бөлүнөт. Жалпысынан алар 4 негизги категорияга бөлүнөт. Биринчи кирүү, экинчи чыгуу, үчүнчү бөлүштүрүү, төртүнчү саякат жолдору. Кирүү анимациясы элементтин сырткы көрүнүшүн ойногон аракеттердин бир тобу. Презентациядагы анимациянын кеңири таралган түрлөрү ар бир жаңы слайддын башталышын жакшыртуу үчүн колдонулат. Чыгуу. Сиз болжогондой, бул аракеттер тобу тескерисинче элементтердин экрандан жок болуп кетишине кызмат кылат. Көбүнчө ошол эле компоненттердин киришинин анимациясы менен айкалыштырылган жана ыраттуу колдонулат. Ошондуктан слайддарды экинчисине өткөрүп берүүдөн мурун алар алынып салынат. Бөлүштүрүү. Тандалган элементти белгилеп, ага көңүл буруп жаткан анимация. Көбүнчө слайддардын маанилүү жактарына көңүл буруп же башка нерселерден алаксый. Саякат жолдору. Слайд элементтеринин космостогу ордун өзгөртүү үчүн колдонулган кошумча иш-аракеттер. Эреже катары анимациянын бул ыкмасы өтө сейрек кездешет жана өзгөчө эффекттерди башка эффекттер менен айкалыштыруу үчүн кошумча визуалдаштыруу үчүн колдонулат. Эми балдар, биз өтүлгөн теманы практикалык ишибизди бышыктоо үчүн программага киребиз. Ал үчүн пуск аркылуу PowerPoint'тын жаңы жумушчу терезесин ачып алабыз. Экранга PowerPoint программасынын жумушчу терезеси ачылды. Мындан биз вставка менюсу аркылуу ноутбугубузда бар сүрөттөрдү коебуз. Ал үчүн изображенияга кирип, өзүбүзгө керектүү болгон сүрөттү тандап алып койдук. Мына мен китептердин сүрөтүн алдым. Темага китептер дүйнөсү деген тема жаздым. Эми балдар, дагы создать слайд кнопкасы аркылуу экинчи слайдымды ачамын. Мен буга балдар интернет аркылуу өзүмө керектүү болгон сүрөттү көчүрүп алам. Ал үчүн Google'га кирем. Мен алдын ала даярдап койгон элем. Мынакей, бул биз азыр интернетте отурабыз. Өзүбүзгө керектүү кайсыл бир сүрөттү тандап алабыз. Ал үчүн бул сүрөттү мен тандап алдым. Муштун көрсөткүчүн ушул сүрөткө коем дагы. Копировать картинку деген сапты тандап алам. Автоматтык түрдө көчүрмөсү алынды. Эми керектүү объектке алып келип коюп, муштун оң жак кнопкасын бассам, параметры вставки деген турат. Бул жерден мен коем сүрөтүмдү. Сүрөтүмө өзүм каалагандай бир тема жазам. Мисал үчүн компьютерлер деген тема жаздым. Компьютерлер. Эми балдар, дагы создать слайд аркылуу мен дагы жаңы бош заголовок коем дагы объект. Эми мен балдар скриншот кылганды көрсөтөйүн силерге. Ал үчүн дагы ошол эле интернетке кирип, ушул экранда турган бардык сүрөттөрдү скриншот кылып алам. Ал үчүн мен компьютердун үстүңкү катарына жайгашкан print screen кнопкасын бир жолу басамын. Бастым. Компьютердун эсине автоматтык түрдө сакталды. Эми керектүү объектке алып келип коем дагы. Муштун көрсөткүчүн керектүү объектке коюп алып, Shift Insert кнопкасын бир жолу бастым. Мынакей, мен интернеттен скриншот жасап алган сүрөтүм келип түштү. Буга мен сүрөттөр деп тема коеюн. Сүрөттөр. Эми балдар, ушул жасаган 3 слайдыма дизайн коеюн. Ал үчүн дизайн менюсу аркылуу өзүмө жаккан дизайндын түрүн тандап алып, дизайн коем. Көрүп атасыңар, аркада дизайндын түрлөрү өзгөрүп жатат. Эми балдар,
дагы главный менюга келем, дагы создать слайд, анимация колдонгонду үйрөнөлү. Бош пустой слайд алам. Бул жерге мен мисал үчүн топтун сүрөтүн коёмун. Ал үчүн топтун сүрөтүн койдум. Тоомдун түсү кызыл түс болду. Эми ушул топту мен секиртишим керек. Ал үчүн анимация менюсуна кирем. Добавить анимацию кнопкасын басам. Ал жерден другие пути перемещенияга келем. Бул жерден балдар мен вскакивание вправо деген команданы басам. Карасаңар, балдар, тоом секирип атат. Окей. Эми мына балдар, бул жерден силер көрүп турасыңар. Топтун секирүү тартибине мен ушуну чоңойтоюм. Тоом узагыраак секириш үчүн экранды болушунча чоңойтум. Бастым. Эми область анимацияга кирем. Область анимациядан бул кнопка аркылуу параметры эффектовго киребиз. Бул жерден тоомдун секириши плавное началону өчүрөм, плавное окончанияны өчүрөм. Эми времяга кирем. Времяга кирип убактысын тандап алам. Ал үчүн среднийин тандап алайын мен. Анан повторение кайталануусун 5ке коем. 5 жолу кайталаныш керек секирип. Окейди бассам, карап туруп балдар. 2 жолу секирди, 3 жолу секирди, 4, 5 жолу. Мына ушинтип биз анимация колдондук. Эми балдар, ушул жасаган слайдыбызды сакташыбыз керек. Ал үчүн файл, сохранить как, рабочий столго сактайбыз. Файлыбыздын аты слайдтар деп эле сактап коелу. Слайдтар, сохранить. Болду, биз жасаган слайд сакталды. Слайдтар деп турат. Эми балдар, үйгө тапшырма силерге. Үйгө тапшырма. Microsoft PowerPoint программасында 3 бөлкө бөлүнгөн таблица түзүп койдум. Ушул программа жөнүндө эмнени үйрөндүм. Microsoft PowerPoint программасында эмнени үйрөнө албадым жана Microsoft PowerPoint программасында эмнени үйрөнгүм келет деген таблицаны толтуруп келебиз. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.